жыл ичинде аткарылган жумуштардын жыйынтыгын чыгарган коллегиянын жүрүшүндө алгач район аймагында үзүрлүү эмгек көрсөткөн айрым кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. Номер 15 Жумалы атындагы орто жалпы билим берүү мектебинин математика мугалими. Андан соң коллегиянын күн тартиби боюнча 2025 жылдын 12 айынын жыйынтыгында экономика тармагында жасалган иштердин баяндамасы угулду. Маалым болгондой, узаган жылда райондо бир өнөр жай ишканасы ачылып пайдаланууга берилген. Ал эми 2 ишкананын курулушу ушул тапта кызуулантылып жатат. Акман айыл аймагында кыш завод жана жаз кечүү айылында чакан ГЭС салынып жатат. Жеке ишкерлер тарабынан 228 чакан жана орто ишканалар ачылып, 601 жумуш орунду түзүлгөн. Анын ичинен өнөр жай тармагында 112 жумуш орун, кызмат көрсөтүү тармагында 105 жумуш орун, соода тармагында 190 жумуш орун, айыл чарба тармагында 149 жумуш орун, социалдык тармакта 45 жумуш орун түзүлгөн. Социалдык тармакта болсо 3 мектеп, 3 балдар бакчасы жана 4 спорттук жай салынып пайдаланууга берилген. Ал эми салык төлөө төгүмдөрүндө болсо айрым айыл өкмөттөр планга чыкпай калган. Аларга 3 ай аралыгында ишти жөнгө салуу тапшырмалары коюлду. 6 айлык коллегияда мен ушул айыл өкмөттөрдү көтөргөнбүз да. Ошолорду чыгабыз деген убадасын беришкен, чыкпаптыр. Сайдыкум айыл өкмөтү. Сиз кайсы жылга мыкты айыл өкмөт болдуңуз? 24-кө 25 иштебепсиз да 24 иштеп койдум да. Биз 2024 жылдын жыйынтыгы менен 2025 жылы мыкты айыл өкмөт номинациясына катышып 3-чү орунду ээледик. Анан ал эми мына өзүңүздөр билесиздер, 2024 жылы бизде АТЭПтин алкагында биздин коллектив состав кыскарган айыл өкмөттүн андан сырткары мугалимдердин баягы мектептерди биргелештирүү боюнча мугалимдердин саны кыскарган, класстар, сабактар кыскарган. Ошол эсебинен бизде коюлган подоход налогтун киреше салык кыскарып кеткен да. Жакшы. 3 ай боюнча сиздин немеңизди карайбыз. Макул, жарайт. Акман. Бизде деле ушул жалпы түрүнө чыктык планда. Ал эми ошол подоходдон бир аз жетпей калдык. Неге жетпей калдыңар? Бизде ошол пландын негизинде көбүрөөк болуп калды, ошого жетиш кыйыныраак. Ну планды мындай да, эконом отдел менен биргеликте отуруп алып, мына азыр 26 силер планды бердиңер да, туурабы? Биз бекитип атабыз. А силер ошол жерде бул заведующий менен отуруп алып, налоговду чакырып алып, бул подоход деген 100% түшөт, туурабы местный бюджетке? Ошону налоговду менен биргеликте иш алып барбайсыңар, но бизге бийик, высокий слишком показатель. Биз аны аткара албайбыз деп, силер анализ кылышыңар керек да. Ал мойдон каттарды берип, кат алмашуу, сүйлөшүү сиз айткандай жүргүздүк. Бирок ошол жылдын этегине планды койгон болчук, жетебиз деп аракет кылдык эле, тилекке каршы азыраак жетпей калдык. Сизди дагы 3 айдын жыйынтыгы менен карайбыз. Вообще сиздин немеңизди карайбыз. Айыл чарба тармагы боюнча дагы маалыматтар айтылды. Райондо жылдагыга салыштырмалуу пахта аянты 821 гектарга аз айдалган. Ага карабастан райондо 4 пахта заводу пахтаны кайра иштетип иш жүргүздү. Ошондой эле канал казуу, элди жеткиликтүү сууга суу менен камсыз кылуу маселелери дагы көтөрүлдү. Мамлекет тарабынан батырзыктан дизелдик күйүүчү май отундары. Ар бир жыл менен жыл ар кандай болбойт. Ушуну биз дыйкан фермерге толук кандуу жеткизип, дизелдик күйүүчү май отундары менен камсыздоо мынакей жеткизүү ушу маалыматты биздин милдетибиз да. Ошонун негизинде толук кандуу иш алып барыш керекпиз. Анан жана жогоруда мынакей сиз баяндамаңызда дагы кошуп өткөн жоксуз, мынакей суу тартыштыгы, даңкыстыгы жылдан жылга мынакей болуп келет. Быйылкы жылы дагы бизде ошондой маселе болот. Ошондуктан дыйкандарга ар бирине биздин айдап себүү өсүмдүктөрдүн бардыгын туура өсүмдүктөрдү себүү боюнча, сууну жеткизүү боюнча түшүндүрүштөн жүргүзүш керекпиз. Жол тармагында дагы райондо 2025 жылда алгылыктуу иштер аткарылып, бир катар жолдор жакшырган. Быйылкы жылда дагы 50 километрден ашуун жолго асфальт төшөө планга киргизилген. Анын ичинде Базар-Кургон Арсланбап жолунда 33 чакырым жол жаңыланат. Коллегиянын соңунда тиешелүү токтомдор кабыл алынып, жетекчилерге өз ишин жакшы аткаруу талаптары эскертилди. Нара Жапарова, Жанзак Нурдавлет уулу, Базар-Кургон району.